Ассаламу алейкум, кадырман калай калк, эл журт. Нур Медиа каналы сиздер үчүн жаңы долбоор тартуулайт. Бүгүнкү күндө элдик озеки чыгармачылыктын туу чокусу болгон макалла каптар, ошондой эле кылымдардын кыйырын арылап, ата бабаларыбыздан таамай таасын айтылып келген накыл сөздөр менен Куран хадистин төп келишкен айкалыштыктарын изилдейбиз. Байыртадан эле ата бабаларыбыз ислам дини менен жашап келген. Мисал катары бул ырсаптарды айтып өтсөк болот. Ата баба элибиз эзелтеден ислам динин бекем кармап жашап келген. Энелер, элечи кыздар жолук, балдар топу атала чепкен кийген. Үйлөнгөн жаштардан никелешкен, бисмиллах деп мал союп этин жешкен. Эгерде бир адам өтүп кетсе, жаназа намаз окуп жерге өргөн. Демек, урматтуу туугандар, элибиз эзелтеден эле ислам дини менен жашап, өздөрү эле эмес, өзгөнү дагы ойлоп, ар дайым эл журтту жакшы болууга, өлүгү болууга үндөп, алтындай болгон акыл насааттарын айтып келишкен. Эми ушул акыл насааттарга жана айтылган акыл сөздөргө, макалла каптарга жакшылап акыл калчап ой жүгүртө турган болсок, көп нерсе Куран хадиске дал келет. Мисал үчүн, калк арасында көл бакасыз болбойт, адам катасыз болбойт деп айтылып келет. Жанада жаңылбаган жак, мүдүлбөгөн туяк болбойт деп, адамдын кемчиликтүү экендигин билгизип, баягы ката кетирген адамды сооротуу иретинде ушундай макалла каптар айтылып келет. Эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 14 кылым мурун айтылган куллу бани адама хоттоун, охойрил хоттоин ат-таввабун. Ар бир адам баласы ката кетирүүчү, бирок ошол ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы бул тобо кылуучулар деген хадисин карап көрсөк, жогоруда айтылган макал менен төп келип жатат. Себеп дегенде экөө тең, ар бир адам баласы сөзсүз түрдө ката кетет деген маанини туюнуп жатат. Эми пайгамбарыбыз хадистин улансын айтты, ошол ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы бул тобо кылуучулар дейт. Эми пенде болгондон кийин сөзсүз түрдө ката кетет, ар бирибизде. Бирок катаны кайра кайталабышыбыз керек. Себеп дегенде пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде айтат, момун адам эч качан бир ийинден эки жолу чагылбайт дейт. Мунун мааниси, бир кылган катачылыгын кайра экинчи жолу кылбайт. Эми биз ката келтирип койгондон кийин экинчи кайталабаганга аракет кылабыз жана өткөн кетирген каталарыбыз үчүн тобо кылабыз. Себеп дегенде тобо өтө чоң улуу амал. Кайсы адам күнөө кылып коюп, катачылык кылып коюп туруп, Аллахтан кечирим сурап, күнөөсү үчүн чыныгы тобо кыла турган болсо, анда энеден жаңы төрөлгөн наристедей болуп күнөөдөн таза болот. Аллах таалам баарыбызга жакшы тобо насип кылган болсун. Мынакей урматтуу туугандар, ушинтип биздин биринчи чыгарылышыбыз соңуна келип чыкты. Эгерде урматтуу көрүүчү, бүгүнкү күндө эл оозунда айтылып жаткан акыл сөздөр, макалла каптар кайсы хадистен келип чыккандыгын, кайсы хадистен алынгандыгын билгиңиз келсе, андай болсо Нур Медиа каналына катталыңыз жана кийинки чыгарылыштардан кабардар болуу үчүн биздин каналга катталып коңгуроonu басканды унутпаңыздар.